Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 29 март 2025 жыл мен сіздерге 7 километрде жайғашқан сатылуучу жер участок туралы маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери тегиз сонун экен. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Туғандар, баасы жана эсин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат. Мен сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады тарапка жолго чыгасыздар. Нол жерде 7 километр. Мындайча айтканда, шаардан 7 километр чыкканыңыздарда, нол жерде Эмпа деген заправканы көрөсүздөр. Заправкадан өтүп эле оңго бурулуп кирсеңиздер, бул Беш Мойнок айылы деп аталат. Мындайча айтканда 7 километр деп коет. Ушул айылга кирип, түп-түз 150 метр кирип барсаңыздар, ушул эң негизги көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу жер участогубуз турат. Дальше кетсеңиздер, Мады болуп калат, билесиздер, а? Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жер участоктун алдына да келдим. Мен көрсөткөн көчө менен туугандар 100 метр, 150 метр киргениңиздерде, мына жерде сол тарапта ушул арканы көрөсүздөр. Мына жерде трансформатор, подстанция бар. Ошонун эле жанында туугандар. Бул жерде аркасы бар экен, кирип келе бересиздер. Мына жер өзү стоянка экен эле мурун. Границасы ушул забордун эле бери жагы. Көчөнүн боюна чейин. Кызыл китеби бар, документи так. 30 соток. Туугандар, менимче түшүндүңүздөр, а? Только мына өндүрүштүк багытында гана иштете аласыздар. Жери тегиз. Бардыгы сонун. Мына караңыздар. Суу бар, свет бар, трехфазка бар. Мына машиналар өтүп атат, байкатасыздарбы? Жакындап көргөзүп коеюнчу. Бул Беш Мойнок айылынын эң негизги көчөлөрүнүн бири. Бардык адамдар ушул жерден Беш Мойнок 7 километрге кирип чыгып турат. Эң негизги көчөлөрдүн бири мындай айтканда. Лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 30 соток жер участоктун видеосун жибериңиздер. Алар да кирип көрүп коюшсун. Өндүрүштүк багытында жер издегендер деле көп. Жиберип койсоңуздар, жакшы иш кылган болосуздар, кирип көрүп коюшсун. Жакшы. Кызыл китеби бар, аз бул жерде кызыл китебин көргөздү. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, карап, дагы да бир толук маалымат аласыздар. Телефондо иш бүтпөйт, билесиздер. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Ал жагын эми өзүңүздөр чалып, айтып, сунуштап көрөсүздөр, балким макул болуп калат. Анан бул айылда эми негизи мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Өзүнүн маршруттук каттамы бар. Беш Мойнок деп коет, бирок 7 километр деген дагы экинчи аты бар туугандар. Жакшы, негизинен эл жыш жайгашкан, ошону айтайын дедим. Жогору тарапка чыксаңыздар, үйлөрдүн саны көп. Алсаңыздар утулбайсыздар мындай айтканда. Анан чоң Ошолай трассасына деле жакын 100-150 метр чыгат, кийин келип көрүп өзүңүздөр деле ишенип кетесиздер. Шаарга деле 15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. 7 километр деп коет бул жерде. Шаардан 7 километр алыстыкта жайгашкан үчүн. Эми туугандар, барыңыздарды кызыктырган ушул 30 соток жер участоктун баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, азыр дагы бир границаларын түшүндүрүп коеюн. Мына үйдү көрүп атасыздарбы? Үйдүн заборун. Ошол жерден башталат границасы. Бул жагы мына машина өтүп аткан жолго чейин. Бул жагы мына зданиянын артында дагы жер бар экен. Азыр жери чоң экен, бир аз түшүндүрүш кыйын болуп атат. Кийин келип көрүп кетесиздер. Кыскасы таза 30 соток чыгат. Баасы $300,000 туугандар. Анан кеми бар. Вариант обмен жолдорун өзүңүздөр чалып айтып көрөсүздөр. Менимче макул болсо керек. Эсин номер ушул видеонун экранда жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар. Лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу жер участоктун видеосун жиберип койсоңуздар болот. Граница ушул жерге чейин. Нар жагы уже башка бирөөнүн жери туугандар.